Учурда социалдык тармактарда тойлордун биринде тартылып алынып, интернетке хитке айланган Ишен Назаровдун Апакем деген ыры көпчүлүктү ыйлатып, канчалаган көрөрмандарды өзүнө топтогонго жетишти. Эгерде сиз дагы бул урчуга кызыгууңуз жаралса, анда бүгүнкү маектешибиз дал ушул Ишен Назаров болмокчу. Саламатсызбы? Алгач өзүңүз тууралуу кененирээк тааныштырып өтсөңүз. Жалал Абад облусундагы Аксы районунун Кара Суу деген айылында 89-жылы туулган. 8 бир тууганбыз, мен 7-си болом. Кара Суу орто мектебинен билим алдым. Андан соң Бишкекке келип, Бибисара Бейшеналиева атындагы Кыргыз мамлекеттик искусство институтуна тапшыргам. Буйруса окуумду аяктайын деп калдым. Белгилүү болууну балалыгыңыздан кыялданчу белеңиз? Белгилүү болом деп такыр оюма келген эмес. Мектепте окуп жүргөндө эле маданий иш-чараларга катышып, ырдап жүрчүмүн. Бирок ырчы болуп калам деген кыялым жок болчу. Борборго келгенден кийин анан ырчы болууга аракет көрө баштадым. Бул кесипти бала кездеги кыялым деп айтуудан алысмын. Буйрук экен, ырчылык өнөрдү аркылап аз да болсо көрөрмандарымды таба алдым десем болот. Учурда тойлордун биринде аткарган Апакем деген ырыңыз интернетте хитке айланды. Бул тууралуу кабарыңыз барбы? Ооба, бул Кант шаарындагы тойлордун биринде тартылган. Ноябрь айынын башында интернетке өзүм жүктөп койгом, социалдык тармактарга жайгаштырып дегендей. Андан кийин эле көпчүлүгү көчүрүп таратышып хит болуп кетиптир. Бул ырымдын аркасында көпчүлүккө таанылып, буйруса көптөгөн көрөрмандарды топтогонго жетиштим. Сизге ийгилик алып келген Апакем деген ырыңыз тууралуу айта кетсеңиз? Мага ийгилик алып келген Апакем деген ырдын сөзү белгилүү төкмө акын Баян Ахматов агабыз жазган. Обон болсо Кубаныч Алиев деген жакшы чыгып келе жаткан огончу ырчы байкебизге таандык. Бирок бул ырды аткарыш оңойго турган жок. Башка ырчылар дагы талашып, Айтор мага буйруду окшойт. Мен аткарып калдым. Кудайга шүгүр, жемиштүү чыгармалардын бири болду деп айта алам. Продюсер менен иштешесизби? Продюсер менен иштешип көргөн эмесмин. Мындан кийин эле иштешпейт болушум керек. Анткени бардык маселелерди өзүм чечип, иштин баарын өзүм кылганды жакшы көрөм. Адам баласы таалыкпай эмгектенсе, бардыгына жетишет го деп ойлойм. Бирөөгө көз каранды болгонду жактыра бербейм. Кудайга шүгүр, таалыкпаган эмгектин артында ийгиликтерге жетишип келе жатабыз. Чыгармачылык чөйрөгө аралашканыңызга канча жыл болуп калды? Бул жака 2011-жылы келип окууга тапшырдым. Анан акырындык менен ыр жаздырып жүрүп, Айтор 5 жылдын жүзү болду десем болот. Үй бүлөңүз жөнүндө айта кетсеңиз? Жубайым Нарындан, аты Наргиза, 92-жылык болот. Учурда Адеми деген бир кызды тарбиялап жаткан чагыбыз.